Суу башы айыл аймагынын Боз Адыр айылында буга чейин атайын балдар ойночу аянтча аялдарды колдоо борборлору жок болгон. Бул маселени жоюу максатында аялдар тынчтык тиреги долбоорунун алкагында Роза Отунбаева демилгеси коомдук фондуна атайын кичи долбоор жазышкан. Балдар ойночу спорт аянтчанын жана ынтымак ортосунун ачылуу аземине кол тийиңиздер. Ушу долбоордун алкагында 2 ноябрда балдар үчүн атайын ойночу аянтча, балдарды эрте жаштан өнүктүрүү борбору, өспүрүм балдарды жана энелерди өнүктүрүү ынтымак ордосу ачылып ишке берилди. Бул жерде балдардын эрте курактан өнүгүүсү боюнча борбор ачылды. Кичинекей жаш балдары бар, энелер барбы бул жерде? Силер алып келип атасыздарбы балдарыңарды? Пайдалуу болуп атабы? Көрдүңүзбү? Бул дагы ошол тынчтык, ынтымак, биримдик бул эртеден башталат, үй бүлөдөн башталат. Кичинекей кезден башталат деген маселени биз сиздерге жеткирели деп атабыз. Маданият үйүнүн эки башында эки борбор ачып коюшту. Бирөөсү чоңураак өспүрүм балдар үчүн, бирөөсү кичинекей эрте курактан балдарды өнүктүрүү, энелери менен бирдикте. Анан ошол келгенде эле бул жерде балдар ойночу аянтчага балдары менен сейилдеп, энелер ушул жерде, аталар ушул жерде балдары менен ойносун деп шарт түзгөнгө аракет кылдык. Аталар келип ойноп атабы балдар менен? Айыл тургундары бул ачылган балдар ойночу аянтчаларын кубануу менен кабыл алып, айылдагы балдарга жакшы болгонун айтат. Биз ушул айылыбызга ушундай спорт аянтчалары балдар үчүн оюндар ачылганына кубанычтабыз. Ушундай долбоорлорго ачылганына рахмат айтабыз. Мен азыр балдарымды ушундай жерге алып келип ойнотуп отурамын. Абдан сүйүнүп атышат. Долбоорлор менен иштеп жүрдүм да, көп долбоорлор менен иштедим. Андан кийин ушул Роза Отунбаеванын демилгеси долбооруну угуп калдым дагы. Мен өзүм кызыгуу менен өзүм Чуркка барып, ушул окууга калбай окуп, ушу 1 жыл 2 жыл окудум. Анан ушул аракет кылып, ушу долбоорду жаздым. Бул долбоордун жазуунун себеби бул балдарды мен өзүм окуп дагы көрүп, билип дагы көрүп, мына тажрыйбамда эрте жашта балдарды 1 жаштан туулган эле бала 0 жаштан дейт, 3 жашка чейин бул баланын мээсинин өнүгүүсү өтө күчтүү болот экен дагы. Ушунда тарбиялап, ушунда өнүктүрүп алсак, өнүктүрүп калат экенбиз да. Айыл айымдарын жана балдарды өнүктүрүү багытында мындай иш-чаралар көп болсо айыл жергесинен да кыйын аялдар жергиликтүү маселелерди чечкенге жардам берет дейт Суу башы айыл аймагынын башчысы Кубаныч Дыйканов. Көйгөйдү аныктоо боюнча инициативалык группа түзүлгөн да. Ошол группага биздин эң активист аялдар катышып, өздөрүнүн кичи долбоорлорун, анан элдин ичинде кандай көйгөй бар экен ошону чечүү максатында долбоорлор жазылып, ошо 6 долбоор колдоп алынды да. Ошонун бири мына бүгүн ачылып отурат. Боз Адыр айылында 3 долбоор ачылып отурат. Ынтымак ордосу, балдарды эрте тарбиялоо борбору, анан балдардын эс алуу аянтчасы ачылды. Мен ойлойм, ошол Суу башы айыл аймагы мындай долбоорду дайыма колдоп алып келген. Мындан ары да ушул долбоорлорду, ачылган ишканаларды колдоо максатында бир топ иштерди аткарат деп ишенип айтам. Ынтымак ордосу. Бекбол Бакытуулу, Исабек Максутов, Салам медиа. Аялдар тынчтык тиреги.